Assalamu alaikum. Amir Birinchidan bugun ertadan beri şu номер 4 Көкжар округунда шайлоочуларыбыздын ошо айыл өкмөттөрүнүн баарын айланып чыктык. 12 белден баштап Көкжар, андан ушул жаңы Нокат бүгүн мына кечке айланып, азыр Төлөскө келип токтоп турабыз. Биринчиден өткөндө дагы бир эл менен чогулайлы деп, анан бир сууктун күнүндө элди оорутуп албайлы, бир күн жылыганда деп өкмөт менен биргеликте, сиз менен биргеликте сүйлөшүп, буюрса марттын баштарында ушу Төлөс эли менен бир чогулуш кылайлы деп турабыз да. Бирок ошого карабастан мына акыркы 10 күндө ошол каттарды даярдагыла деп мына ушул командабыз менен мурда штабта иштегендер каттарды даярдап, ар бир айыл өзүнүн көйгөйлөрүнү биз сизге бишкекке жеткизип келдик. Сиз ал каттар менен таанышып, мына бүгүнкү күндө жеринен көрөйүн деп азыр мына кеч калганына карабастан ушу таанышып отурабыз. Эми бүгүн кечке эле ушул шайлоочулар же болбосо ушул элдин негизги суроосу сизге суу боюнча болду. Мен биринчи суроону ушул жер боюнча берейин деп турам да. Мына жакында президенттин токтому чыгып 309-чу. Мына ушул көптөгөн дыйкандарды, көптөгөн жер иштетип жүргөндөр кичине мындай ойлонтуп койду да. Мына ушул боюнча акыркы мезгилдеги маалыматтар боюнча ушу жер боюнча бир маалымат берип берсеңиз. Assalamu alaikum, урматтуу Төлөс айыл өкмөтүнүн тургундары, урматтуу туугандар. Мына бүгүн күндүн кеч калганыга карабай ушул биздин кылыч, ушул балдар чогуу элде кыдырып көрүп келдик. Ушул Төлөскө кыдырганга, Төлөскө жолукканга кеч калганыбызга байланыштуу ушул кеч болсо дагы ушул жаңы технологиянын негизинде ушул элге жеткирип коелу деп ойлодук. Бул 309-чу токтомго өзү чындыгында көп жерден элдин нааразычылыгы пайда болуп атат. Мына ошол элдин нааразычылыгынан кече биздин жогорку кеңештин айыл чарба суу жана комитетине келип түштү ушул. Анан комитетте маселе каралып 60-ка 40 чечилди да. Ошондо эл тарапка 60%, министерство тарапка ошол 40%. Ошол 40%-ин ичинде дагы 20%-ини ошол айылдагы жакыр колуда жок үй бүлөлөргө бергенге ушундай сунуштар түшүп, комитет тарабынан чечим кабыл алынып, министрлер кабинетинин төрагасына жөнөтүлдү. Ошондо эл тарапка 80% чечилди деген. Экинчи суроом бул эми билесиз, ушу шайлоо мезгилинде да сиз менен ушул эл аралап жүргөнүбүздө, мына шайлоодон кийин дагы азыр бүгүнкү күндө эл аралап жүргөндө негизинен мына ушул сугат суусу боюнча өтө маселе көтөрүлдү. Эгер Төлөс боюнча алсак, Төлөс эли дагы Төө Моюн элиндей негизинен дыйканчылык менен шугулланган эл жана билесиз Нокат районунун эң четки, мындайча айтканда Тырнакчанын ичинде Чукотка да. Көптөн бери каралбай, көптөн бери мурда союздун мезгилинде болгон скважиналар ушу көмүлүп кетип, же болбосо дыйкан чарбаларга берилип кетип, жарымына Найман суу сактагыч нерсе, жарым кара суу менен бүгүнкү акыркы 2-3 жылда мына ушу суу ичпей калган жерлер бар да. Мына сизге көптөгөн маселелер коюлду, көптөгөн талаптар коюлду да. Бүгүнкү күндө мына ушу Төлөстүн сугат суусу боюнча 2022-жылга кандай пландарыңыз бар, ушул боюнча тааныштырып кетсеңиз. Чындыгында сугат суу мына климат өзгөргөн сайын жылдан жылга климат өзгөрүп атат да, кургакчылык келип атат. Жылдан жылга абал оорлошуп атат. Ошого байланыштуу мындай элге биз жеткиришибиз керек. Жанакы камчылатып суугаруу жана жанакы жамгыр түрүндө суугаруу кылып, бул жаңы технология мына ушуга өтүшүбүз керек. Өзү акырындапчы. Бул эң жакшы варианты ушул. Анан экинчиден ушул Төлөстүн суу маселесин чечүү боюнча биз министрликтер менен суу чарба департаментинин жетекчилери менен чакырып сүйлөштүк. Мына ушул быйылкы жылга скважина чыгаруу боюнча Кудай буйруса ушул Төлөс айыл өкмөтүнө бир 3-4 скважина чыгарганга азыр биз каттуу аракет кылып атабыз. Кудай буйруса ушул 1-2 айдын ичинде башталып калат ушу жаңы скважиналар. Жанакы эски скважиналарды бузулган, иштебей калган скважиналарды кайра оңдоп түзөп, ошолорду иштеткенге 3-4 скважинаны иштеткенге аракет кылып атабыз. Анан буну менен эле бул жетиштүү эмес, өзү чындыгында жер көп, суудун жетишпегендиги. Бул боюнча дагы мен алдыма койгон шайлоого чейинки алдыма койгон программамда ушул Исфайрам Тактек боюнча маселе көтөргөнмүн.
Navruz bayram taktik boyunca biz dagы азыр иштерди жүргүзүп атабыз, колдон келишинче жылдырып атабыз. Кудай буюрса дагы бир жакын күндөрдө бир жакшы жаңылыктарды угуп калабыз деген мындай менде дагы чоң 27 километрде адашпасам мына 49га чейин, Баткен жазууга чейин жол болуу алдында турабыз да. Буюрса сиздин бул шайлоо мезгилиндеги эң чоң бир пландардын бири болчу. Буюрса эми эл бар эле маалыматы бар. Буюрса бул ишке ашканы турат. Ушул жерде бир кыстарчу нерсе, мына ушул нокат жазуу бизден Төлөстөн чыккан жерде өтө көп авария болот. Ошол жерде скотопрогонный бир мындайча айтканда жер төлөө же болбосо подземка такта бериңиздер деген бир суроолор түшкөн эле, ошол боюнча маалымат берип койсоңуз. Бул боюнча өзү азыр тактап атабыз. Тактасак бул боюнча ушул жерге жанакы мост, подземный мост жок деп чыгып атат проектиси боюнча. Эгер министр азыр мен министр менен дагы сүйлөштүм. Эгер сиз сунуш берсеңиз, ушул проектисин өзгөртүү киргизип туруп, ушул жерге подземный кылайлы. Сиз сунуш бериң депутат катары деп атат. Эгер жок болгон болсо, буну сунуш берейин мен. Эгер ишке ашып калган болсо, жакшы болот. Ошол жерде чындыгында элдин коопсуздугу, ошол жердеги жашоочулардын коопсуздугу. Маселе бул билим маселеси. Бүгүнкү күндө көрдүңүз, ар бир айылдан мектеп, садик боюнча төлөсөңүзгө каттар жетти, тааныштыңыз. Ушулар боюнча быйыл бир жылыштар болобу? Жылыштар болсо бир мисалдар менен айтып берсеңиз Төлөстө. Буюрса биз Төлөс айыл өкмөтүндө Уркия Салиева орто мектеби бар экен, 19 миллионго капиталдык ремонттон өткөрүү боюнча 19-жылы тендерден өтүптүр. Ошонун 6 миллиону бөлүнүп, ошол былтыры биз 4 миллионну бөлдүрдүк. Мурда 2 миллион бөлүнгөн экен, ошол 2 миллион бөлүнгөн боюнча калып кеткен экен да. Былтыры 4 миллион бөлдүрдүк. Быйыл дагы ошол мектепке мүмкүн болушунча 5-6 миллион бөлдүргөнгө аракет кылып атабыз. Бул дагы ошол биздин билим берүүгө көңүлүбүздү бурган болуп эсептелет. Көңүл буруп атабыз. Анан мына бул жайылма Айтамга айылында балдар бакчасы 120 орунду, 120 орунду Айтамга дагы бала бакчага дагы каражатты каратканга аракет кылып атабыз. Ал жерге дагы 3,5 миллион акча каражаты керек экен. Аракет кылып атабыз. Бүгүнкү күндө ошол биздин капиталдык салымдар беренеси менен акыркы чечим чыга элек. Мен сунуштарымды бердим. Мамлекеттик бюджетке карап туруп, ошол жерге дагы мүмкүн болушунча акча каражат каралып атат. Анан башка мектептер дагы мына Кеңеш айылындагы садик балдар бакчасы боюнча дагы бизге бир топ сунуштар түштү. Ал боюнча дагы каттуу аракеттерди кылып атабыз. Өрнөк айылындагы мектеп боюнча дагы жаңы мектептин курулушу боюнча дагы мага сунуштар түштү, аксакалдар барды. Анан Толман айылына дагы ушул боюнча дагы мага сунуштар бар. Бардыгын эми бир күндө же бир жылда бүтүрүп бериш бул кыйын экен. Жылына 1-2 маселе чечип отурсак, 5 жылдык мөөнөтүбүздө Кудай буйрса Төлөстө көп маселелерди чечип үлгүрөбүз деген ой. Рахмат, жакшы ойлоруңуз, иш-чараларыңыз, иш пландарыңыз менен бөлүштүңүз. Ушул эле учурда өзүңүз билесиз, Төлөс айыл өкмөтүндө дагы элге таза суу көйгөйү бар. Ушул тууралуу дагы кыскача айтып койсоңуз пландарыңызды. Таза суу боюнча бизде департамент бар, агентство. Мына ошол агентствого мен былтыры жаңы жылга чейин ушул Төлөс айыл өкмөтүнүн таза суусу боюнча маселени көтөргөнүмдө 2023-жылдын планыга кирген деп мага жооп берген да. Эми мен ошонун аркасынан түшүп, ошол суудун башында мына ушул Апшыр жанакы шаркыратмасы дагы ушул Төлөстүн территориясында, ушунун аймагына немесине кирет экен да. Ушул жерибизде бизде ушундай жакшы уникалдуу жерибиз туруп, ушул Төлөс айыл өкмөтү суусуз отурганы бул уят иш да. Ошондо ушул кийинки 23-жылга ушул проектти киргизип, ошол жактан ушул жанакы биздин Апшыр суубузду ушул ар бир айылга алып келгенге аракет кылышат.